1922 март айында Ташкент шаарында болуп өткөн 13-чү жалпы Түркистан съездинде Абдыкерим Сыдыков биринчи жолу Тоолу Кыргыз областын түзү демилгеси менен чыгып сүйлөп, делегаттардын колдосуна ээ болду. Ал ушул съездде аталган областты түзүүнү уюштуруу комиссиясынын төрагалыгына шайланат. Ушул эле жылдын 4-июлунда Бишкекте областты түзүүнү уюштуруу съезди өтүп, анда Тоолу Кыргыз областы салтанаттуу жарыяланат. Уюштуруу съезди элибиздин тарыхы үчүн да, келечеги үчүн да ченелеген иш болду. Мени кубандырганы жаныбыздагы өзбек, казактардан калышпай өз алдыбызча жашаганга умтулуп жатканыбызда. Баары башкача, чындап эле. Биз жасаган аракеттердин аягы жакшы бүтөөрүн эстегенде кубанычым койноп атпай, төбөм көктө. Тура. Айта көрбөгүлөр. Кыргыз эли биригип, бир жакадан баш, бир чеңден кол чыгарса, бизге эч ким тинчилик албас эле. Бирок тиги Кудайкулов баштаган элдин эртең менен иши жок. Бузукулардын ою ордунан чыкпай калганына заманалары өрттөнүп, Абдыкерим Сыдыков баштаган Байманаттын балдары буржуазиялык мамлекет түзүп атышат деп ар кандай кептерди угуп атам. Жада калса Москвага да жазып жиберишкен өмдөнөт. Алардан мындан башка жакшылык күтүп болбойт. Эмнеси болсо да токтоп турган тегиремендин ташын тегеретип алды. Туура. Бул элге зыян алып келбейт, пайда гана алып келет. Ооба. Кантсе да түптү эл болуп туруп, катарыбыздагы элдерден, мамлекеттерден калып калганыбыз туура болбойт. Биз эми Москва эмне дейт? Ошону күтөлү. Кечиресиздер, Москвадан телеграмма келди. Сталиндин өзүнөн экен. Кана, Жусуп коерчи. Жусуп, окусамчы. Эртеси үнүп калган окшойбуз, жолдоштор. Өтө жаман. Съездге ким уруксат берди? Кимдер уюштурган жана съездин мүнөздөмөсүн толук түшүндүрмө бериңиздер деп талап кылам. Иосиф Сталин. Чатакко катуу зекеген түрү бар. Чатагы, бирок биз дагы кол чууп жөн отура берген дагы болбойт. Баштаган ишесин аягына чыгышыбыз керек. Туура, Жусуп туура айтат. Мен эми бул иштин уюштуруу жагына кошпошу ыктымал. Жада калса партиядан да чыгарып ийиши мүмкүн. Сталиндин өзүнө кат жазып, мындай автономиянын зарылдыгына, кыргыз эл катары тарыхын чечүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыратуу, тарыхый акыйкатсыздык болуп каларын ынандырышыбыз керек. Туура айтасыз. Бул катты Жусупка тапшырышыбыз керек. Анда кыргыз элинин географиялык жайгашышы, экономикасы, чарбалык абалы жана улуттук өзгөчөлүгү камтылышы керек. 4-июлда уюштуруу съездинде айтылгандар да, коркутулуу чечимдер да кубат тиешелүү экени анык. Биз да жөн турбастан Жусупка жаба жардам берели. Мындан кийинки жыйындарда ар бирибиздин сөзүбүз так жана далилдүү болсун. Тагдыр чечер бул ишти тарых биздин мойнубузга жүктөп турганын даанытып, баарына башты сайбасак болбойт. Ооба, сиз айтмакчы. Эптеп тегеретип алган тегирменибиздин ташын токтотуп алган да болбойт. Кыргызыбыздын эртеңи кыргыз деп кыр-кырда сүйгү, адырлата аккан каны калган ата бабаларыбыздын арбагы үчүн баарына кайгы болгондо чурдабыз. Сталиндин ушул сүрдүү телеграммасынан кийин автономиялуу областтын түзүлүшү дагы 2 жылга кечеңдеп, Абдыкерим Сыдыков, Юсуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаев, Баялы Исакеев, Иманалы Айдарбеков сыяктуу өз учурунун билимдүү, жалын жүрөк, жалтанбас уулдарынын көчөргөн аракеттеринин аркасында 1924 жылы 14 октябрда РСФСР урамына кирген Кара Кыргыз автономиялуу областы түзүлдү.